негизи бир адамга 3 күнгө 3 билет алса болот экен. Ар бир күнгө бирден билет. Сеулда 3 күн болот экен. Ар бирине аракет кылып көрөм, бирок негизи мага бир күнүнө бир билет алсам деле мага жетиштүү негизичи. Сахна 360 градуста болот экен. Могу кызыл VIP орундар $180 экен. Бул официальный сайттагы оригинальный баалары. VIPге саундчек кирет. Саундчек деген ошо концерт башталардын алдында 10-15 мүнөттө алар репетиция кылып, кичине чыгып ырдашат. Ошону көргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Калган бул жактагы орундар болсо обычный орундар, алар концерт башталганда эле киришет. Мисалы, мына көктөр $150 экен обычный, анан мына сарылар болсо $134 болот экен. Бул болсо оригинальный баалар, сайттагы өзүңөр сатып ала турган болсоңорчу. Бирок эгерде өзүңөр сатып ала албасаңар, башка перекуптардан ала турган болсоңор, же силерге бирөө алып бергенге жардам берген болсо, ал жерден эми ар ким өзүнүн баасын коюшат. 2-3 эсе, 10 эсе кымбат эле саткан учурлар болот. Мен эми өзүм буга чейин Blackpink, Coldplay, Jin, J-Hope'торго өзүм эле алып жүргөм, өзүмдүн эле аккаунтуман официально кирип, мен анткени бардык виза эмелерим бар, корейский ID карталарым бардыгы бар. Ошон үчүн өзүм эле аракет кылып, өзүм эле алган болчумун. Бунусунда дагы өзүм аракет кылам буюрса. Вообще эч качан мындай болбой да кала турган болсо, ошондо балким мен башка бирөөлөрдөн сатып алууга туура келет. Анан көрөбүз, аябай аракетимди жасайм. Буюрса бүгүн 14 январь, 22 январда кимде BTS Army membership бар болсо, Weverse приложениясында ошол предпродажага кирет. Кореян сааты боюнча 8-де, менде ал учурда мен Таласта отурганда саат кечки 5-те кирет экен. Обычный продажа болсо 23 январда болот. Жалпы продажалар бул жерде сатылуучу күн. Ал дагы ошол эле убакытта. Вот. Ошондой, менде BTS Army membership бар, Weverse'те мурдун эле алып койгом, J-Hope'тун концертине барарда. Ошондагы деле айли бүт элек $25 алгам, ал 1 жыл иштейт. Ошо 1 жылым өтө элек, жакшы болду. Мисалы, азыр мен верификациядан өтөм. Муну базам. Weverse'га алып барат, Weverse аккаунтум менде бар. Weverse аккаунтума кирип атам. Аки BTS membership'имди базам дагы. Подтвердить. Все, подтверждение болду. Ошо, ушундай буюрса, аябай тиленип атам. Алып калсам аябай сонун болот. Көп видеолорду тартам. Айтмакчы, буга чейинки барып келген J-Hope, Jin, Blackpink, Coldplay'дин концертинен бардык Reels, TikTok видеолордун бардыгы бар. YouTube'да дагы Shorts'ко киргизип турам улам сайын. Баарын көрүп чыксаңыздар болот. Менин баракчамда актуальный сториске дагы сохранить этип койгом. Өзүм Сеулда жашайм. Өзүм Сеулда ушунча жылдан бери жашап келип, анан BTS концерт берип атканда 2026, возможно, акыркы концерти болоттур. Барбай калсам аябай өкүнүчтүү болот деп ойлойм.